Жетегибизге келип, могу жерден мечиттен мындай палатка көрүп калдым. Аябай кызыктуу экен. Өтүп кете албай койдум. Каякта канчадан сатат билбейт экен, бирок туристтик тоолорго туристтик жай кылып, мындай кылып лагерь кылып тигип койсо, туристтер келчүдөй сонун экен. Муну деле тиксе деле болот го дейм, жасап. Материалын таап деле мындай колго деле тигип жасап алса болчу экен. Буягында замочкасы бар экен, мындай эшиги замочка. Чымын кирбегендей сеткасы бар экен. Буяка баягы детский балдар лагерь кылып неме кылып аткан экен. Медресе сыяктуу. Сонун экен. Мындай кызыктуу объект экен. Өтүп баратып тарта кетейинчи деп. Каякта сатат, канча сатат билбейт экен, биякалар дагы белекке берилген экен. Анан тартып көргөзө кетейин деп, анан тегерете мындай казыкка тегере жип менен тартып коет экен. Сонун экен. Муну колго деле тиксе болот го дейм. Буягында шамал кирип тургандай ушундай немеси бар экен. Сонун экен. Туристтик жайларга, тоолорго ушундай кылып палаткадан тигип сатам десеңер дагы мындай кишилер алчудай могу экен. Анан болгон эле могу тирөөчү бар экен. Ошо тирөөчүн алып койсо эле мындай бырысып эле бир эле сумка алып калчудай экен. Шуну тартып силерге көргөзүп койгум келди, жөн эле. Анан салаватка кур кетпеңиз деп анан момундун куралы деген мындай дуа топтому китеп берди кичинекей. Алла ыраазы болсун.